أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. طاسين ميم. Бұл açık, айқын китептин аяттары. Мүмкүн сен өзүңдүн нафсыңды жок кылай жаздадың, алар иман келтиришпейт деп. Эгер кааласак, биз асмандан бир аят, керемет түшүрмөкпүз. Анан алар бардыгы моюнсунуп калышмак. Аларга Рахмандын тарафынан бир жаңы насихат келсе, алар андан баш тартышат. Жана жалган деп жалганга чыгарышат. Алар шылдыңдаган нерселердин кабары аларга жакында келет. Алар жердин бетине карашпайбы? Биз жерде көптөгөн ар түрлүү керемет өсүмдүктөрдү өсүрүп чыгарып койдук. Мына ушулардын бардыгы чоң бир белгилер, аяттар бар. Бирок алардын көпчүлүгү мусулман иман келтиришпейт. Жана албетте сени Раббиң күчтүү жана боорукер. Bismillahirrahmanirrahim. Бұл Шуара сүрөсү. Шуара сүрөсүнү алхамдулилlah баштап атабыз. Алла таалам кабыл кылсын, Аллахым жеңил кылсын. Өткөн сабакта биз Ал-Фуркан сүрөсүн окуганбыз. Фуркан сүрөсүнүн аягына чыктык. Бүгүн Шуара сүрөсүн баштадык. Шуара сүрөсү дагы Фуркан сүрөсү сыяктуу эле булар дагы Макки сүрөлөр. Кур'ан-ы Керимдеги аяттар, сүрөлөр Макки, Madani болуп бөлүнөт. Маккада назыл болгон жана Мадина Мунавварада назыл болгон болуп экиге бөлүнөт. Көпчүлүк аяттары, Шуаранын дагы көпчүлүк аяттары Макки. Ичинде 4-5 аят уламалар Madani деген, калган көпчүлүгү баары эле Макки аяттар. Ошон үчүн сүрөнү Макки сүрөт, Маккада түшкөн сүрөт деп айтылат. Шуара сүрөсүнү Фуркан сүрөсүнүн окшоштугу балдар, экөөнүн окшоштугу, экөө тең негизи Макки сүрөлөрүнүн негизинде Таухид, Рисалат, Нубуват, Рисалат, Бас. Алланын жалгыздыгы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын, пайгамбарлардын акыйкаттыгы, өлгөндөн кийин кайра жашоо бар экендигини белгилейт. Макки аяттардын бүт бардыгы ушуну баяндайт. Шуара сүрөсү дагы ошо сыяктуу эле 3 нерсеге негизинен басым жасайт. Алланын жалгыздыгы, Таухид, Рисалат, Ахирет. Анан мына ушул Шуарадан баштап бул Кур'ан-ы Керимдин 5-чи манзили башталат. Кур'ан-ы Керимди негизи уламалар 30 пара деп парага бөлгөн, жана ошондой эле манзил деп 7 манзилга бөлгөн. 7 манзилдин ошол 5-чиси Суратту Шуарадан башталат. Biz 30 para deybiz.
birinchi para, ekinchi para deb. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримдин манзили да бөлүнгөн. Буну манзил деп айтылат, буну хизип деп айтылат. Сабата ахзуб, сабата хизип деп айтылат, 7 хизип. Ошол 5-чи хизип же 5-чи манзил Сурат Шуарадан башталат. Бул Кур'ан-ы Карим түшкөн учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям доорунда Кур'анда пара деген болгон эмес. 30 пара, 20 пара дегендей сөз болгон эмес. Манзил да болгон эмес. Кур'ан-ы Карим пайгамбарыбыз доорунда сүрөлөр менен чектелген. Суратул Бакара, Али-Имран, Шуара, Фуркан деп сүрө менен аталган. Ошо менен гана неме кылынган. Бул пара деген сөздөр, 30 пара, манзил деген сөздөр кийин чыккан. Булар ошол кийин уламалар адамдарга жеңил болсун деп жаттаганга, окуганга ушундай бөлүп койгон. Аслында андай эмес. Себеби хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга аят түшкөндө "Зау аята када фи сурати када" деген. Мына аятты фалан сүрөгө кошуп койгула деген. Сүрө түшөт, аят түшөт, пайгамбарыбыз айтат сахабаларга, мына аятты мына сүрөгө кошуп жазгыла деген. "Зау хадиги ая фи сурати када" ал кема кала алейхиссалату вассалам. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде негизи андай болгон эмес. Кийин анан уламалар элге жеңил болуш үчүн Кур'ан-ы Каримди 30 парага, 7 манзилга бөлгөн. Бул жаттаганга, окуганга жеңил болуш үчүн. Бирок буларды бидат деп айтылбайт. Бул таксим 30 пара, 7 манзил булар бидат деп айтылбайт. Себеби бунун дагы негизи бар. Негизи бар. Улуу сахабалардын бирөөсү Абдуллах ибн Амр разияллаху анху. Амр разияллаху анху бир күн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип, баласын шикаят кылат. Абдуллахна. Менин балам Абдулла бала чакасын карабайт көп. Күндүз орозо кармайт, кечеси ибадат кылат. Адамдар менен да мамиле кылбайт. Ушундай болуп калды дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдуллахны чакырган. Абдулла ибн Амр асты разияллаху анху. Чакырып сураган. Сураганда орозону сураган. Uzun hadis. Aytkan oroza, күнүң орозо кармаймын деген, мындай кылба деген. Ошол жерде келет, Куранды сураганда, Куранды күнүң окуймун деген. 2 күндө күнүнө Куран катын кылам дегенде, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан, "Иqra'ul Qur'an fi shahr, fi kulli shahr. Iqra'ul Qur'ana fi kulli shahr." Куранды ар айда окуп тургун деген. Эми бир айда бир Куран окуп түгөссөң болот деген. Андан көп нерсени өзүңө жүктөп албагын, жүк кылып албагын деген. Анан сахаба сураган, "Я Расулаллах, мен андан көп окугум келет. Күчүм да жетет" деп сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Иqra fi 7 ayyam wa la tazid ala zalik." Андай болсо, 7 күндө оку. 7 күндө Куранды бир хатым кыл, баштан аяк оку, андан көбөйтпөгүн деген. Мына ушул хадистин негизинде уламалар не кылган? Кур'ан-ы Каримди 30 парага бөлгөн. Ушун негизинде, ошон үчүн бул 30 пара болуп калган. Биринчи пара, экинчи пара бул жаттаганга, окуганга жеңилдик болуш үчүн. Ошол хадистин негизинде 7 күндө бүтүр деген негизинде Кур'ан-ы Каримди уламалар 7 манзилге бөлгөн. Буну 7 манзил, 7 хизип деп айтылат. Китептерди карасаңар, ошол нускаларды өзгөчө Саудияда башка жактан чап болгон китептерде бүт бардыгында же манзил, же хизип деп жазып койгон. Четинде жазып коет, ошол жерде кайсы хизип, кайсы манзил, канчанчы сүрө, ошолор айтып коюлат. Демек, мына ушул Суратул Шуарадан баштап биз эмне кылып атабыз? 5-чи манзил башталды. Фуркан менен 4-чү манзил бүттү, 5-чи манзил бул Суратул Шуарадан башталат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тасин мим. Тасин мим бул хуруфу муқаттаат. Хуруфу муқаттаат дегени бул баягындай бөлүнүп окуйдуган харфтар. Буну тасама деп окуган болбойт. Бул харфтарды, хуруфу муқаттаатты ар бирине өзүнчө окуйсуң. Таны өзүнчө окуйсуң, син өзүнчө окулат, мим өзүнчө окулат. Бул ушундай харфтар, хуруфу муқаттаат. Буну Аллахтан башка манасын эч ким билбейт. Ошон үчүн таржыма кылганда башкада бүт карасаңар, Аллаху а'лам би мурадихи дейт. Жосом тасин мим жазып коет болду. Бул Аллах Тааланын сыры, бул Кур'ан-ы Карим эжаз, мужиз китеп. Акыйкатын эч ким билбейт. Ошон үчүн бул мужиз китап болгон үчүн Аллах Таалам кээ бир учурларда ушундай аяттарды түшүргөн, аларды эч ким түшүрө албайт, эч ким биле албайт. Анын акыйкатын Аллах Таалам өзү билет.
Бул дагы баягы кафырларга болгон не тахадди. Аларга Алла Таалам чакырып атат. Силер да арабсыңар, силер да ушул хуруфул хижайядан сөз түшсөңөр болот. Түзгүлө гана мына ушул тасин, мим, таха, ясин, хамим толтур аяттар бар. Ошол сыяктуу эле бул дагы хуруфул мукаттаат. Булардын маанисини Аллах субханаху ва тааладан башка эч ким билбейт. Албетте кээ бир уламалар занни маанилерин айткан. Ал дагы бир ихтималаттар болушу мүмкүн, бирок якыйний маанасы эмес. Якыйний маанасын Аллах билет. Ошон үчүн бул Аллах Тааланын ортосундагы сыр. О балдар киргизип койгула. Не болду? Эшти ачып кой. Тасин, мим, хуруфу мукаттаат. Унун маанасын Аллахтан башка эч ким билбейт. Тилка аятул китабил мубин. Бул ачык айкын китептин аяттары. Тилка харфи ишара билесиңер. Ишара лил баид. Бирок Кур'ан алуузда турат, бул мартаба, даража үчүн дагы кээде тилканы колдонот. Түшүнүңөрбү? Даражасы үчүн бул улуу китептин, улуу айкын айтылган китептин аяттары деп атат. Ал-Фуркан сүрөсү менен Шуара сүрөсүнүн ортосундагы балдар байланыш экөө тең баштаганда Кур'ани Каримдин азаматы менен башталган. Фуркан сүрөсүндө карасаңар, Табаракаллази наззалал фуркана ала абдихи. Табаракаллази наззалал фуркана ала абдихи лиякуна лил аламина назира. Бул жерде дагы тасин, мим, тилка аятул китабил мубин дейт. Демек, экөөнүн тең байланышы, экөөнүн тең ортосунда байланыш негизи экөө тең Кур'ани Каримдин азаматын, улуктуулугун жана мужиз китеп экендигин белгилеп, Аллах субханаху ва таала экөөнү кошо айткан. Экөөнү кошо зикир кылган. Демек, бул экөөнүн ортосундагы иртибат, байланыш болду. Тилка аятул китабил мубин, бул айкын, ачык китептин аяттары. Демек, Кур'ани Карим Аллах тарафтан келген нерсе, Аллахтын сөзү, бул пайгамбарыбыздын сөзү эмес. Бул башка махлуктун сөзү эмес, бул Аллахтын сөзү. Бул каламуллах деп айтылат. Ошон үчүн Аллахтын сөзү бул кадим. Тилка аятул китабул мубин. Мубин дегени бул балдар ачык айкын деген сөз. Мубин ачык айкын деген маанини билдирет. Эгер ачык айкын боло турган болсо, тилка аятул китабул мубин болот. Китабил мубин болот. Анда бул ачык айкын китептин аяттары деген маани чыгат. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de haktı, batıldı, büt bardığını açık aytkan. Ne işteki caşuru demez. Kur'an saf, açık, danadan aytat. Eştekeni caşırbayt. Eştekeni oro oyt. Bolgondoy, bul hak, bul kara, bul tura jol, bul tura emes jol, bul beyişke alıp barat, bul dozokka barat dep açık aytat. Oşon üçün bul açık kiteptin ayatları degen maana çıgat. Tilke ayatul kitabil mubin. Bul açık aykın kiteptin ayatları degen söz. Bir tarjıması. İkinci tarjıması balдар mubin. Bul birinci manası bul lazım boldu. Mutaaddi boluşu da mümkün. Abana yubinu ibanatan. Abana yubinu ibanatan degen söz açık kılуу degen söz. Açık kılуу, vazih kılуу, açık kılıp görsetүү degen maana bilinет. Anda bunun manası mutaaddi bolot. Tilke ayatul kitabil mubin degeni bul bardık nerseni, dünyonu, ahiretni, hakikatni, jalganды бүт бардыгын açık kılat. Açık kılıp açıp beret. Açıp aytıp beret деген maanini bildiret. İkinci manası da var. Anda tilke ayatul kitabil mubin bul hakikatni açıp berүүчү kiteptin ayatları деген maana çıgat. Bul hakikatni açıp berүүчү kiteptin ayatları деген maana çıgat. Ekөө teң тууралар. Ошон үчүн Аллах Тааланын сөзү мужиз китеп болот. Бир эле сөз колдонот, бирок анын 2-3 түрлүү таржымасы болушу мүмкүн. 2-3 түрлүү мааниси болушу мүмкүн. Бардыгы туура келе берет. Демек, tilke ayatul kitabil mubin дегенден билинди. Бул ачык китептин, ачык айкын айтылган китептин аяттары деген мааниси бар. Экинчи маанасы бул китеп акыйкатты ачык кылып көрсөтүп берет. Neni izlesem o seni açık ayıkın aytat degen manası var. Bul dağın tuğra. Demek tilke ayatul kitabil mubin bul açık ayıkın körsetүүчү, aytүүчү kiteptin ayatları. Demek Kur'an-ı Kerim jönökөй kitep emes. Bunda bardık nerse жазылган, айтылган, açık açılgan. Al sözü aylantırbayt, burmalabayt, eştege kılbayt.
кандай болсо ошондой акты ак, караны кара, туураны туура, туура эмесин туура эмес деп баяндайт. Мына ушун үчүн Аллах таалам иннаху лакаулун фасл деген. Иннаху лакаулун фасл. Бул фасл сөз, чечим чыгарылган сөз. Анда эч бир шек шубха жок, анда эч бир адашуу жок, анда эч бир жашырып койгон нерсе жок. Демек Кур'ан-ы Керим некен ичиндеги мазмуну, айтылган мааниси бүт бардыгы ачык. Бир нерсе аны окуп түшүнүш керек. Окуп түшүнүп амал кылыш керек. Ким жакшылап окуп түшүнсө, Кур'ан-ы Керимди акыйкаттыгын сөзсүз түрдө билет, табат. Тилка аятул китабил мубин. Демек бул ачык айкын китептин аяттары деди. Кур'ан-ы Керимдин азаматын баяндады биринчи аятта, улуулугун айтты. Бул Аллахтын тарафтан келген китеп, Аллахтын сөздөрү деп. Андан кийинки аятта лааллака бахиун нафсака алла якуну муъминин. Лааллака мүмкүн деген сөз. Мүмкүн сен өзүң нафсыңды өлтүрө жазадың. Мүмкүн сен өзүңдү жок кылып атасың. Алла якуну муъминин, алар мусулман болбойт деп. Менин коомум мусулман болбой жатат деп кыжаалат болуп, кайгырып, сен өзүңдү өлтүрө жазадың. Өзүңдү жок кыла жазадың деген аят. Биринчи Аллах субхана ва таала аятта Кур'ан-ы Керимдин азаматын баяндады. Экинчи аятта Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салламга не кылып атат? Пайгамбарыбызга бир адеп, пайгамбарыбызга бир неме үйрөтүп атат. Сен өтө эле коомуңа күйүп, ачынып, кайгырып, өзүңдү жок кылып жибербегин деп атат. Себеби Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам рахмат болуп жиберилген. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Пайгамбарыбыздай боорукер, мээримдүү зат болгон болбойт балдар. Пайгамбар ушунчалык боорукер болгон. Өзгөчө пайгамбарыбызга дин жеткизүүгө келгенде ошо жанын аяган эмес. Жанын, малын бүт баарын аябастан жеткизип, кээ бир учурда кайгырып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзү ооруп калган учурлар болгон. Кээде адам баласы бирөөгө кайгырганда, ушул дозокко кирбесин, дозокко түшпөсүн деп кайгырганда, адам өзүн жогото баштайт. Өзүн жогото турган учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошондой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам катуу берилип, үммөтүгө катуу кычаат болгон учурларда Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Керимде эки жерде, үч жерде, балким үч жерде ушинтип эскертет. Лааллака бахиун нафсака алла якуну муъминин. Бул Шуарада. Андан кийин бир аят бул немеде келет? Кахфта келет. Суратул Кахфта да келет. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع бул жерде айтылып على إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Булар ушул хадиске, Куранга иман келтирбей атат деп сен не аябай кайгырдың, андай кылбагын деп эскертип берип атат. Дагы бир жерде Аллах таала айтат: "Фала тазхаб нафсука хасарат." Фала тазхаб нафсука алейхим хасарат деген аят келет. Демек эки жерде, үч жерде Аллах субхана ва таала баягы пайгамбарыбыз айтып атат, эскертип атат. Өтө эле кайгырып, өтө эле капа болуп, кыжаалат болуп, өзүңдү жоготуп албагын деп пайгамбарыбыз эскертип атат. Демек кайгыруудун дагы чеги бар. Кайгыруудун дагы чеги бар. Эгер кайгырып адам баласы чегиден чыгып кетсе, анда өзүнө зыян кылат. Ошон үчүн пайгамбарыбызга да эскертип берди. Пайгамбарыбыз аркылуу жалпы үммөткө эскертип берип атат. Гам болуш керек, фикир болуш керек. Ар бир мусулманга, мусулман эмескелерге дагы иман жетсин, дозокто күйбөсүн, ахирет абад болсун деп гам болуш керек. Бирок анын дагы чеги бар. Ошол гамдын негизинде, кайгынын негизинде адам өзүнү башка бир орууга, башка нерсеге жолуктуруп калса, душар болсо, буга шарият жол бербейт. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала пайгамбарыбызга "Фалааллака бахиун нафсака" деп эскерткен. Бахи деген, баха деген сөз, бахи бул немен айтылат балдар? Баягы малды союп башыны, акыры кесилген тамырды бахи дейт. Түшүнүңөрбү? Акыркы союлгандагы кесилген немени бахи дейт. Тамырды. Эми сен акыркы жаныңа чейин, жаныңдын акырыга чейин буларга дават кылам деп кыйналбагын деген сөз болуп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Демек, даваттын дагы усулу не кылыш керек? Шафкат болуш керек, боорукерлүү болуш керек, күйүш керек. Бирок кайгыргандын чеги бар. Өтө эле кайгырып, өзүң бир орууга, бир нерсеге душар болуп калсаң, ага шарият жол бербейт, ал жакшы нерсе эмес. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала пайгамбарга эскертти: "Лааллака бахиун нафсака." Мүмкүн сен өзүңдү жаныңды берип атасың. Мүмкүн сен өзүң жаныңды берип ооруп калышың мүмкүн.
Alla yakunu mu'minin, bular musulman bolboyt dep. Anday kılbagın dedi. Yani işfik ala nefsik degen mana. İşfik ala nefsik. Özüňe dagın, nafsyňa dagın karagın dedi. Demek bundan bilinet ballar özgöçe mınağı davatga çıkkanlar, dailer, bularga dagın sıfat, bayağı jazba sıfatı bolup. Şafakat sıfatı boluş gerek. Oşol aldığındağı adamga boorukeli boluş gerek. Biroq boorukeli bolgondun dagı çegi var. Oşonun arkasından düşüp alıp, orup kalsaň, kıjat bolsaň, bu jakşı nerse emes, ançalyk emes. Sen dua kılasın, aytasın davatыңды, hidayatты berişlik Allah'ın kolunda. Hidayet Allah'ın kolunda. Allah Teala kimge kalasa beret, kimge kalasa berbeyt. Dünyada eldin bar musulman bolbayt balдар. Bolbayt. Kur'an'da da Allah Teala aytat. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala aytat. Eger kalasak biz eldin barını ümmet vahid kılıp koyabız deydi. Kalasak bar musulman kılıp koyabız deydi. Biroq kalagan jok. Bul dünya sınoo dünyası. Kalagan jok. Musulmanı bar, kafiri bar, zalimi bar, mazlumu bar, jakşısı bar, jamanı bar, bardır bola beret. Bul dünya uşunday dünya. Oşon üçün biz davatты kıla berебiz, natija Allah'ın kolunda. Natijany karabayız. Düşünüňärmi? Kim gelet, kim kelbeyt Allah'ın kolunda. Oşon üçün bu ýerde çoğun sabak bolup da la'allaka bahi'un degenden, demek davat kılganda dagın öttere berilip ketip, özüňdi unutup alıp, özüňdi başka nersege duşar kılıp koysaň, anda bul dawatyň çegiden çygyp ketip bolup esetdiler. Misaly, kebir uşullarda davat kılam dep davat kılıp, davat kılasın, davatın paydası jok, özüňdi nafsyňa, janyňa, malyňa ziyan gelip kalyşy mümkin. Bul dagı toora emes bolup kalat. Davat degen, tabligh degen, büröge din jetkizүү degen söz. Özüňe ziyan beri degen nerse emes al. Özüňe ziyan beri degen nerse emes. Anan davat kılam dep öyle anan oşonun negizinde özüňdün jany malyňa, özüňe ziyan gelip kalsa, anda bu çetten çygyp bolup etet. Oşonduktan birinci adam özüne karaydı. Anan özüne karaydı. Birinci özüň beken bol, dawatyň şartlardan çıkpay davatty kıl. Özüňe dagın, dünýäňe dagın, ahiretiňe dagın ziyan berýän kıl. Eger dawatyňdan, başga malyňdan özüňe, dünýäňe, başgaňa ziyan gelse, anda sen davatty toora emes kılıp atarsın. Toora emes jol menen davat kılıp atkan bolup etilesiň. Toora davat kılgan adamda anday boluşu mümkün emes. Davat din jetkizүү degen söz. Özüňdi jok kılıp degen jeri jok. Dünýäň bar taşlap koyup köşede kal degen jeri jok anday. Anday nerse emes. Demek özüňe ziyan bolmasa sen düşünüp koy, sen ne toora emes davat kılıp atarsın. Bölöge jetkizүү jana özüňde oşo sıfatlar menen din menen yaşao degen söz. Oşonduktan Allah Subhanahu wa Ta'ala iki jerde belki 3 jerde ne kıldı? Peygamberlik eskertip berdi. La'allaka bahi'un nafsak alla yakunu mu'minin. Mümkün sen özüňdün janyňdy jok kıla jazadyň deyip, jok kılaýyn dep atarsın, özüňdi öldüreýin dep atarsın. Alla yakunu mu'minin. Bular musulman bolboy etat dep. Musulman bolboy etat dep kaygıryp, özüňdi özüň jok kıla jazadyň, anday kılbagyn dep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Ta'ala ne kıldı eskertip berdi. Andan keyingi ayatda aytpat, in nasha nunazzil alayhim minas samai aya. Fadallat a'naquhum laha khazi'in. Eger biz kalasak asmandan bir kelimet, bir belgini düşürüp koyabız deydi. Eger kalasak asmandan biz kelimet, bir belgini düşürübüz. Fadallat a'naquhum laha khazi'in. Alardın bardığı ne boyunsunup kalat deydi. Alardın bardığı boyunsunup kalat. Yani biz kalasak alardın bar musulman kılıp koyabız deydi. Biroq Allah kalagan jok. To'g'ri, jaratgan zat bardygyny musulman kılıp koygonga, bardygyn kafir kılıp koygon kadir. Biroq Allah Taala manday kılgan jok. Sebebi bul dünya imtihan dünyası. İmtihan dünyası. Bul dünyada adam balası öz ihtiyarı menen iman keltiret. Oşol ihtiyarı menen iman keltirgen iman uşul talap kılınat. İztirari iman, ikrah kılgan iman al iman emes. Ölgönden keyin bardyk iman keltiret. Ölgönden keyin kabrga bargandan keyin musulman da kafir da ahiretni göröt, perişteni göröt, dozoktu göröt, beýişti göröt, bardy göröt, iman keltiret. Biroq al iman paýda berbeýt emi. Al iman paýda berbeýt. Paýda berүүçi iman muna uşul dünýede öz ihtiyaryň menen, akylyň menen Allah'ty tanyp, Allah'ın haklygyny bilip, dinin hakikatyny bilip iman keltirүү muna uşul çynygy iman uşul. Uşul iman Allah talap kılat. Allah Taala uşul imandy körgüsü gelet. Oşon üçin Allah Taala aytdy: "In nasha" eger biz kalasak nunazzil alayhim minas sama.
Алардын үстүгө асмандан түшүрөбүз. Ая bir belgini, keremetti. فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Alardın bardığının moynu, moyun sunup kalat deydi. Moyunları iyilip kalat deydi. Bırak Allah Teala anday kılgan yok. Allah kalasa ne kılat? Cer titrese eldin bari ya Allah deydi. Desinler mi? Eğer o şol halat bir saat, bir yarım saatte dursa eldin bari Müslüman olup gider. Misalı da Allah'ın kalaydı. Allah Teala mecbur kılmaydı. La ikraha fid din. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Bir mecburlamaydı. Kim Müslüman oldu? Öz akıllı menen, Allah'ın tevfiki menen, Kuday'ı tanı Müslüman oldu. O şol hakiki iman. O şol din. O şol negin yaşa olur. Bir ödü mecburlap, boyundan ap gelip südürüp, korkutup anda iman keltirdigen yok. İslam dinini adam balası özünün hakikatini görüp, aktığını, tasadın ekenini görüp, adamlar özü Müslüman bolgan nerse, bula turgan nerse. Oşon üçün Allah Taala aytып atat Peygamberimizge, sen köp kıcırat boluverbe, Allah'a köp kaygırba, eğer kalassak asmandan bir keremetleri gösterip koyabız deydi. فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Alardın bardığın moynu sunup kalat, moynu sunup kalışat, iyilip kalışat. Bırak Allah'ını kalagan yok. Allah anı kalagan yok. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ dedi. Kim kalasa Müslüman olsun. Kim kalasa işenmesin. Erten ölgönden keyin göret dedi Allah. Oşon üçün köp aytıp kalat, kede sorap kalat, nege bari Müslüman kılıp berbeyt dep. Jazba boluş kerek, bırak Allah'ın da kılgan yok. Anı kalagan yeri yok. Bul dünyada jakşı, jaman, hak, batıl, kafir, Müslüman çoğu yaşayı beret. Oşonun arasında imtihan bolat. Oşon üçün Allah Subhanahu wa Taala Müslüman, kafir kılıp yaratkan, bardığın Müslüman kılgan yeri yok. İnne şa nunazzil aleyhim mines sema. Eğer biz kalasak asmandan alarga üstlerden bir neni ayatı, kelimeti düşürüyoruz. فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Bu خَاضِعِينَ barlar اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. خَاضِعِينَ sıfatı bolutat. Unuktun. Bırak خَاضِعَ boluş gerek de. Onuk a'naq jam خَاضِعَ boluş gerek de. خَاضِعِينَ dep alıp kelgeni balдар bette muzaf ilay, muzaf negizinde gelip de sıfat. Ashabul a'naq. Oşon negizde خَاضِعِينَ dedi. Düşünüңөр Unuk degen moyun. Jana oşonda ele unuktun da bir manası balдар ruus, ruasa degen manası da var. Başçılar. Düşünüңөр Moyun degen başçılar degen de manası var Arap dilinde. Anda ashabul unuk yani ruasa laha khadi'in degen manı çıkat. Anda khadi'in torele bolat. Düşünüңөр Demek ruasa degen manası bolsa alardın çoңдорунун бардыгын baş idirip koyabız degen söz. Eğer kalasak asmandan bir belgileri gösterip alardın çoңдорунун barını baş idirip koyabız degen manı çıkat. Bul da manası tuura. Çoңдору baş igenden keyin kalgandары özünü özülep ne kılat? Baş iyet. Annasu ala dini mulukihim. Adamlar oşol padişahsının dinine karap yaşaydı. Düşünüңөр لَعَلَّكَ بَاخِيٌ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Eğer kalasak asmandan biz çoğun belgileri düşürüp koyabız. Anan alardın nevrat, alardın başları, cağlar oşol ayatlarga boyun sunup kalat, iyilip kalışat. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْتَسٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِزِينَ. Jana alarga Rahman'ın tarafından canı bir nasihat eskertүү kelse, alar andan baş tartışat deydi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Taala özünün tanıtууda, başka neselerde büt bardığında tekvini, mınav yaratılıştı misal beret ardayım. Oşul yer yüzü menen, yaratılış menen Allah Taala özünün kudretini, bardığını, bir ekendigini dalildep berет. Oşun ayttat: "Ve ma ya'tihim min zikri minar-rahman muhdas." Muhdas degen жаңы. Alarga Rahman'ın tarafından жаңы bir eskertүү kelse, illa kanu anhu mu'rizin. Alar andan baş tartat deydi. Kança eskertүү kelsin, kança belgiler gelsin, kança jollar Allah'ın bardığı, ölgönden keyin yaşоо bar ekendigi aytılsa dagы, alar ne kılat? Baş tartat. Ras kılat deydi. Fakat kezzebu feseyatihim enba'u ma kanu bihi yestehzi'un. Raz ile kılbastan, baş tartmastan fakat kezzebu. Alar ne kılıştı? Jalganga çıkarışı deydi. Bu jalgan kim görüptür, ölüp kim diriliptir, ölgönden keyin yaşоо jok dep ne kıldı? Allah Taala aytkan hakikatty bardığını jalganga çıkarıştı. Feseyatihim jakında kelet alarga enba'u ma kanu bihi yestehzi'un. Alar şıldırdagan
Алар шылыңдап күлгөн нерселердин акыбаты, акыркы кабарлары, акыйкаты аларга келет деген Алла Таала аят түшүрдү. Демек, бир дават бар, балдар, элдер барып айтып эскертет. Экинчи дават ушул жаратылыштын бардыгы дават ушул. Ушул турган ар бир махлук Алланын бардыгы бир экенин дават кылып турат. Адам баласы акылы менен эле ойлосо, ушу тооду көрүп, асманды көрүп, жерди көрүп, өсүмдүктөрдү көрүп, жердеги бүт баарын көрүп эле Кудай таап алса болот. Алла Таала өзүнү ушул махлуктардын арасына жашырып койгон сыр. Ушуларды көрүп деле мусулман болгондор бар, акылды иштет деп. Бирок акылды иштет дегендер Кудайды ким көрүптүр, каякта экен, ким билет, өлгөндөн кийин тирилбей деген сөздөр айтат. Ал акылсыз жок адамдардын сөздөрү. Акыйкатта Алла Таала мусулмандарга өзүнүн белгилерин билгизип көрсөтүп койгон. Андан сырткары белгилерди дагы коюп койгон. Ким кааласа иман келтирсе болот. Алар эрас кылды биринчиси, баш тарткан жок кафирлар. Экинчи чоң нерсе факат каззабу. Ал айтылган нерселерди жалган деди. Өлгөндөн кийин эч ким тирилбейт. Жашоо жок деген сөздөрдү айтты. Фасаятихим анбау ма кану бихи ястазиун. Алла Таала айтты, жакында аларга алар айткан, алар шылдыңдаган нерселердин кабары, акыйкаты келет дейт. Анба наба. Наба деген сөз кабар деген сөз. Наба. Кабар. Суратун наба. Амма ятасаалун наба. Наба негизи балдар бул немеден чыккан? Набаун. Наба. Минхун наби. Наби деп айтат. Наби, расул, пайгамбар деп айтылат. Набиди немеге наби деп айтылат? Ал Алланын тараптан кабар берет. Бул наби ун эди аслыда. Кийин хилафы кыяс наби болуп калган. Түшүнүңөрбү? Өзү наба жамы анба. Бул наба деген сөз бири некен? Кабар. Кабар берүү. Экинчи манасы акыйкат деген да манасы бар. Акыйкат. Чындык деген да манасы бар. Эми анда манасы фасаятихим анбау ма кану бихи ястазиун дегени жакында аларга ошолор шылдыңдаган нерселердин акыйкаты келет. Акыйкатын көрүшөт, чындыгын көрүшөт деген маана чыгат. Түшүнүңөрбү? Эки манасы тең туру. Демек, кыямат күнү болгондо ошондо көрөсүн. Кудай бар бекен, жок бекен, бейиш бару жокпу, дозок бару жокпу, өлгөндөн кийин көрөсүн. Азыр сен шылдыңдайсың, жалган дейсиң, эраз кыласың. Бирок жакында Кудайдын астыга барганда акыйкатты бардын көрөсүн деп Алла Таалам эскертип атат. Факат каззабу фасаятихим анбау ма кану бихи ястазиун. Алар жалганга чыгарышты, жалган дешти. Айтылган нерселерди, аяттары, белгилерди фасаятихим жакында келет аларга анбау ма кану бихи ястазиун. Алар шылдыңдаган нерселердин кабары, же алар шылдыңдаган нерселердин акыйкаты, чындыгы жакында аларга келет. Ошондо көрөт ким хак, ким батыл, ким туура жолдо, ким жыргады, ким кыйналды, аны ошондо көрөт деди. Андан кийинки аятта Аллах субханала таала өзүнүн кайра эскертип атат, өзүнүн бардыгынын бирдигин, белгилерин айтып атат. Ал белгилери жер бетиндеги өсүмдүктөр менен айтып атат. Өсүмдүктөр менен өзүн тааныштырып атат. Авалам ярау илал арз. Эмнеге алар мына басып жүргөн жерди карашпайт дейт. Күнүң басып жүрөсүң 24 саат. Ушул басып жүргөн бутуңдун астындагы жерди карашпайбы дейт. Кам амбатна фиха мин кулли заужин карим. Биз ошол жерден ар түрдүү немелерди, өсүмдүктөрдү, мөмө жемиштерди, дарактарды өсүрүп койдук дейт. Демек, мына ушул жер күнүн карап туруп эле, муракабатын арз кылып эле Кудай тапса болот. Жерди карап отуруп эле таң калыштуу нерсе, биз да ушунден жаралганбыз. Махлуктун бардыгынын эле акыйкаты ушул жерден болот. Инсан да жерден жаратылган. Бир эле түрлүү жер, бирок Аллах субханала таала эмне кылат? Мин кулли заужин карим. Ар түрдүү мөбө жемиштерди, гүлдөрдү, дарактарды Алла таала өстүрүп чыгарам дейт. Зауж деген сөз, жуп деген сөз. Бирок баягы эркек, аял деген мында жуп деп айтылат, бирок араб тилиндеги зауж деген сөз балдар Куранда колдонгон. Бул ар түрдүү деген маанасына келет. Себеби бардык нерсенин жупу бар. Кээ бирлер айтат, дарактардын дагы эркеги, ыргачысы болот дейт. Кээ бирлер башка сөздөрдү айтышат. Кыскасы, ар бир нерсенин неси бар? Жупу бар. Демек, ар бир дарактын, ар бир чөптүн, ар бир гүлдүн, жерден чыккан ар бир нерсенин неси бар экен? Жубу бар. Бирөөсү ак, анын жубу кара,
Бирөөсү сарык, аныкы башка, бирөөсү жыттуу, бирөөсү жагымсыз, бирөөсү тикени бар, бирөөсү тикени жок, бирөөсүн жегенге болот, бирөөсүн жегенге болбойт. Бүт бардык не болсун? Аллах субханала таала кудурети менен чыгарды. Ушул кудурети менен Аллах субханала таала өзүнүн бар экендигин, жалгыз экендигини эскертип атат. Демек, силер алыска барбагыла, өлбөгүлө, өлгөндөн кийин дебестен эле авалам ярау илал арз деп атат. Бутуңардын астындагы 24 саат басып жүргөн жерди карагыла. Кам амбатна фиха мин кулли заужин карим. Анда биз ар түрдүү нелерди, өсүмдүктөрдү өстүрүп койдук дейт. Бул Аллахтын кудурети. Эң кызыгы ваюсқа мин маин вахид. Ваюсқа мин маин вахид. Бир эле суудан суу карасың, ошол эле суудан, ошол эле топурактан бир жерден картошка аласың, бир жерден будай, бир жерден арпа, бир жерден гүл, бир жерден сасык нерсе, бир жерден жаман, бир жерден жакшы, ар түрдүү нерсе чыгат. Аллахтын кудурети. Демек, Аллах субханала ва таала айтат: "Ваюсқа мин маин вахид ва нуфаддилу бa'дахум ала бa'з фил укул." Бир эле суудан суу карылат, ар түрлүү чыгат, бири бириге караганда жакшыраак дейт. Мына жемиштерди карагыла, бананды карагыла, ошентип ким, кайсы адам ошону түздү, ошону ушундай банан ушундай болсун деп. Аны кабыгын ачасың, ичинде дагы челек кабыгы бар. Аллах таала ушинтип пакеттеп койгон, субханаллах. Анарды кара. Адам кыла албайт. Сен салам десең сала албайсың. Жабышып калат. Жабышпасын деп анарды Аллахым тизет, анан бuyагы челек кабык болот. Анан дагы тизет, эме кылат, мандаринди кала. Ким тизди, ким койду? Бүт бардыгы Аллах субханаху ва таала. Ва ин мин шайин илля. Демек, кайсы мейве жебишти алба, кайсы гүлдү, кайсы нерсени алба, Аллахнын бардыгын бирдигин билсе болот. Себеби адамдын колунан келбейт ал. Адам жасай албайт. Ошондуктан муракабатул арз дейт. Жерди көрүп эле биз Аллахнын бардыгын, бирдигин билсек болот. Анан ушул жер күбөлүккө өтөт балдар кыямат күнүнө. Ушул жерге кайтып барабыз. Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра. Ушул жерге кайра барабыз. Эч ким качып кутула албайт. Алла таала башка жерде айтат: "Мени Кудай дебесиңер, анда башка Кудай таап алгыла, силерге асман жер жаратып берсин" дейт. Башка Кудай таап алгыла анда, ошол Кудайыңар силерге асманды жер жаратып берсин дейт. Андай Кудай жок. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала кафирларга айтат: "Биз асмандан бир белги берип, силерди мажбурлабайбыз. Биздин белгилерди толтура, ошол басып жүргөн астыңардагы жерди карагыла. Кам амбатна фиха мин кулли заужин карим." Ал жерде ар түрдүү көркөм, сулуу, жакшы өсүмдүктөрдү, мөбө жемиштерди биз өстүрүп чыгарып койдук дейт. Инна фи залика лаая. Мына ушул азыр айтылгандардын бардыгында чоң белгилери бар. Чоң кереметтүү Аллахтын аяттын белгилери бар. Инна фи залика лаая ва ма кана аксарухум муъминин. Бирок алардын көпчүлүгү мусулман эмес дейт. Алардын көпчүлүгү мусулман болбойт дейт. Демек, бул дүйнөдө мусулман аз, кафирлар көп. Мусулман аз, кафирлар көп. Илгертен келе жаткан тарихы ушундай, жол ушундай. Көбүнчө кафирлар көп болот, мусулмандар аз эле болот. Демек, Аллахтын достору, жакшы адамдар аз эле болот, туугандар. Инна фи залика лаая ва ма кана аксарухум муъминин деген аяттан билинди. Демек, Аллах субханаху ва таала жердин бетинде ар түрлүү чөптөрдү өсүргөн сыяктуу эле адам да ушундай кылып жараткан. Адамдар дагы ар түрлүү болот. Бирөө мусулман, бирөө кафир, бирөө залым, бирөө мазлум, бирөө жакшы, бирөө жаман. Жердин бетиндеги өсүмдүктөр кандай болсо, адам деле ошондой. Ошого пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга дагы, кафирларга дагы эскертип берип атат. Кафирларга негизинен жердин бетиндеги адамдар бирдей болбойт. Сен кыжаат болбо, иман келтиргендерге иман келтирди, келтирбегендерге кыжаат болбо. Кафирларга эскертүү, жердин бетиндегилердин бардыгы бирөө жаратты ушуну бардыгын. Бунун жаратуучусу бар. Бул өзүнөн өзү пайда болгон жок деп атат. Экинчиси, Аллах субханаху ва таала жердин бетинде не болду? Жаз келди, кыш келди, гүл чыгат, өсүп жок болот. Кыйын жылга өсүп чыгат, дагы жок болот. Ошондой эле жашоо ушундай боло берет. Адам дагы келет, жашап кетет, кийинкиси келет, чыгат. Бул дүйнөдө Алла таалам жоктон бар кылган зат, кыяматта өлгөндөн кийин дагы сени кайрадан тирилтип коюш, кайрадан сени жашап коюшлук Аллага жеңил экенин эскертип атат. Демек, чөптөр өсүп жок болуп кайра пайда болгондой эле
мөмө жемиш өсүп кайра жок болгондой эле Аллах Таала бизди адамды дагы эгип койгон дүйнөгө. Туурабы? Бир күн келесиң жок болосуң, эртең сени кайра тирилткенге, кайра тургузганга Аллах Таала тобо кудуреттүү. Авалам ярау илал арз кам амбатна фиха мин кулли завжин карим инна фи залика лаая ва ма кана аксаруhum mu'minin ва инна раббака лахуал азизур рахим. Албетте сенин Раббиң ал азиз, күчтүү жана боорукер деди. Күчтүү жана мээримдүү боорукер деди. Эки сыфат алып келди, азиз ва рахим. Азизден билинет Аллах Таалам күчтүү, галип. Аны эч ким тоса албайт. Эч ким ага каршы чыга албайт. Аллах Таала ошол кахыр кала турган болсо бир адам калбаш керек. Иман келтирген адам калбаш керек. Же болсо иман келтирбеди, дароо ага эмне кылыш керек? Азап бериш керек. Азиз. Инна батша раббика лашадид. Бирок аркасынан ар-рахим деген сыфатты алып келди. Ошол рахим сыфаты менен Аллах Таалам кечирип турат, мөөнөт берет. Кафырга дагы, фасыкка дагы, башкасына дагы бүт баарына мөөнөт берет. Эгер Аллах Таалам каарын алса, азиз деген сыфатын алса, анда бир секунд эч ким жашай албай калат. Ошон үчүн бул дүйнөдө бирөө бир кылмыш иш кылса, күнөө кылса, дароо азап бербейт Аллах Таала. Мөөнөт берет. Мүмкүн бул кайтып калар, тоба кылар деп мөөнөт берет. Мөөнөт берет, баягыдан жыргай берет, кутура берет. Анан чейге жеткенден кийин Аллах Таала анан урат, Аллах сактасын. Ошон үчүн эки сыфатты чогулуп келди. Инна фи залика инна раббака лахуал азизур рахим. Албетте сенин Раббиң ал азиз жана рахим деди. Күчтүү, галип, эч кимден коркпойт, эч ким ага каршы чыга албайт. Экинчи учурда, экинчи сыфаты да бар, рахим. Ошо боорукерлиги менен эмне кылат? Дароо азап бербестен мөөнөт берип кармап турат деди. Демек, бул аяттардан биринде Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Керим'nin birinci ayette başlayıp ayettin başında bayandap atat. Bu negizgi Allah'ın kitabı, en iyi kitap Kur'an-ı Kerim. Andan keyin Peygamberimizin şafakatini aytты. Ümmet uşunchalı boğurker, ümmette oturup ne oldu? Özüңdü jogotpa, ümmette oturup özüңdü jok kılıp alba dep Peygamberimizga sallallahu aleyhi ve sellemge Allah Taala ne kıldı? Ürgötüp atat, adep ürgötüp atat. Andan keyingi ayette Allah Taala Peygamberimizga dagы, sahabalarga dagы, Peygamberimizga negizинен айтып атат, кааласак биз баарын мусулман кылып коебуз. Каалаган жокпуз, ошон үчүн баары мусулман болгон жок деди. Андан кийин белгилерин айтып кетип атат Алла Таалам. Аларга белги келсе, ал белгилерди дагы кабыл кылбайт дейт. Мисалы пайгамбар өзү белги. Акыр заман пайгамбар. Туурабы? Кур'ан-ы Керим өзү бир не аят. Бирок аларды инкар кылды, жалганга чыгарды, шылдыңдады. Ошол шылдыңдаганын баары кыямат күнү аларга астына келет, акыйкатталар, көрөт деди. Андан кийин Алла Таалам жер аркылуу, жер бетиндеги өсүмдүктөр аркылуу өзүнүн бардыгыны, бирдигин, жалгыз экенин далилдеди. Андан кийин Алла Таалам неге аларга азап бербейт? Себебин айтты, күчтүү, кудурет жетет. Эч ким тоса албайт, бирок өзүнүн боорукердиги менен эмне кылат? Мөөнөт берип сактап турат деди. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.